Сапаты суроо жараткан көп кабаттуу үйлөр бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы 87 мыйзамсыз курулуштар бар. Алардын 36сы Бишкекте жайгашкан. Ал эми Ош шаарында азыркы тапта 70дей көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатса, алардын 18и мыйзамсыз. Курулушту токтотуп коюуга көзөмөлдөөчү органдын ыйгарым укугу жок. Мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү соттун чечимине көз каранды. 21 000 сомго чейин штраф эле салынат да, айып пул салынат. Алар болсо ошо айып пулду төлөйт дагы өзүн билемдик менен мындайча айтканда учуру келгенде документ бүтүрүп алам деген көз караш менен курулуштарын улантып жатат. Бирок сот иштери жүрүп жатат. Сот иштери акыркы чекитти коюп сүздүрүү чечимин кабыл ала турган болсо, биз ал иштерге дагы барабыз. Бул жагдайда мыйзамдагы мүчүлүштүктөр байкалат. Мамлекеттик архитектура мыйзамсыз деп жатканы менен сот тарабынан курулуш компаниянын пайдасына чечим чыккан учурлар аз эмес. Тармакты көзөмөлдөгөн тиешелүү орган эскертүү, айып пул чегерүү менен гана чектелет. Эң жогорку айып пул 200 000 сомду гана түзөт. Олуттуу зыян келтирип, залакасын тийгизген учурда гана эркиндигинен ажыратуу жазасы колдонулат. Айрым чет өлкөлөрдө, алардын катарында коңшу өлкөлөрдө дагы көп кабаттуу үйлөр бүткөндөн кийин 9 балдык жер титирөөгө туруштук берүүсүн дал ушундай ыкма менен текшерген учурлар бар. Курулушту контролдоо башкармалыгы өлкөдө мындай ыкмалар азырынча колдонулбашын билдирди. Жасалма жер титирөө кылгандан кийин анан бул туруштук берет экен деп пайдаланууга берип атышат да. Ал жасалма жер титирөөнү текшерип көргөндө ошончо волнаны вибрацияны бергенден кийин ал үй жаракса алып калат. Андан кийин аны бузуп туруп, анан жашай бер деп берген туура эмес болуп калат. Анын үчүн отдельный башка бир объектти куруп алып туруш, текшерип туруп, анан ошону типовой кылып берсе болот анан. Атаганы бир үйдү, значит, сен машинаңды деле минип көрөйүнчү деп ямага аңгидүнө салып туруп, анан нормально экен, ходовой бекем экен, мен мине бер деп бербейт да сага туура. Мүмкүн өлкөлөр ошону колдонот, азырчы. Ар бирин аны текшербейт да. Бул проектти чыйып атканда ошо бүт баары такталып эсептелип чыгат да. Баягы жаман айтпай жакшы жок дейт. Кудайым сактансаң сактанам дейт. Бейрасмий адистер дагы кирип комиссияга коомчулукка корутунду чыгарып берсин. Ар бир үйдү текшерип. Туркияда жана Сирияда 30 000 деген адамдын өмүрүн алган соңку жер титирөөдөн кийин курулуштардын сейсмикалык коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Депутаттар Кыргызстандагы бардык көп кабаттуу үйлөрдү атайын комиссия түзүп текшерип чыгууну сунуштаган. Эл өкүлү Дастан Бекешев курулуш компаниялардын жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам долбоорун жазып чыгаарын айткан. Жана жамгыр жаагандан кийин козгарында өсүп чыккандай көп элитка үйлөр, көп кабаттуу үйлөр курулду. Бүгүнкү күнү мына биз түрктөрдөн үйрөнүп келген каркасный метод менен Южный магистралдын түндүк жагында микрорайондорду куруп баратабыз. Барбы технология десем, арматураларын эле көбөйтүп койдук деген да. Жообу архитектуранын жообу ошондой болгон. Бүгүнкү күнү ошол арматуралар көбөйтүлгөн, ким текшерди? Бул учурда Туркияда талкаланган имараттарды курган курулушчу архитекторлор чекеден кармалууда. Жекшемби күнү өлкөнүн вице-президенти брифинг учурда 131 киши шектүү катары катталып, алардын 113-үнө камакка алуу чечими чыкканын жарыялады. 8 курулушчу кармалганы айтылды. Кармалгандардан 2 аэропортто чет өлкөгө качып баратканда колго түшкөн, жанынан ири суммадагы акча табылган. Мисалы Хикмет Гүнсай аттуу адам жетектеген курулуш компаниясы акыркы 12 жылда курган көп кабаттуу үйлөрдүн ар бир 4-чү курулушу талкаланган. Курулуштагы мүчүлүштүктөрдү айгинелеген сүрөттөр интернетке желдей тарады. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.